Biz her bir damın jep görüp damın tatıp sizlerge aytalı. Salmagын көрөбүз, жумшактыгын көрөбүз. Анан жыйынтыгында алып кайсы сорт экенин билебиз. 1 7 gram. Dağım biraz kıtkalara geldi. 13 gram boldu. 13 gram. Biraz yumuşak eкен, ha? Kana görelim. Канаба. Бул кычкыл экен. Ова. Бул таттуу, жумшак таттуу экен. Ова. 3'te katılılığı var mı? Cevandan yumuşak mı? 4 bolsa mnoga karaganda kişine dağındırak, bırak bulda kıçkılara kiriyor da. Эми арасынан мага жакканым ол сиздерге айткандай экинчи жагы отат. Даамдуу, чоң, ичине жумшаараак. Bu yer teşip koydum da dışarı et durat eken. Astı jağıdan, üstü jağıdan. Kanday bolat ha? Өтө өзүлүп кеткен жок. Бирок 3-4 тең бирдей бир. Bularda emas. Bularda katı emas. Bu biraz yumuşak. Орточо жумшак экен. Anam da kompakt eкен de kiçik. Урматтуу дыйкандар, биз ушу Кубанабанын 7 гектардан өстүрүлгөн ар кандай сорттуу малиналар жана ежевикалар турат ушул столдун үстүндө. Бул кагаздардын астында сорттордун аттары жазылып турат, бирок биз билбейбиз. Ушуларды азыр сиздерге тартып көрөлү, салмактарын айталы, көрсөтүп беребиз канча болуп салмак канча экенин. Андан тышкары экинчиси биз ар бирин дамын жеп көрүп, дамын татып сиздерге айталы. Андан кийин ушу кагаздарды ачып сиздерге көрсөтүп беребиз. Баштай берели. Мына урматтуу мында кызыккан дыйкандар бул жерде азыр 3 түрдүү немени мен өзүм ойлонуп турам. Ар бир ой пикирини айтсын. Биринчи вешин тартып көрөлү. Экинчи мында кармак кол менен кармап көрөлү. Кайсы жумшак, кайсы баягы катуураак, мында сапаттуураак. Үчүнчүсү даамыны көрөлү. 3 түрдөгү немени мындай кандай болсо ошондой таштайлык, анан ошого карап мындай немесин ачып көрөбүз. Кайсы сорт болот экен. Анан ачып бирден көрсөтүп беребиз. Бул жерде бардык сорттор келген жок. Биз малинанын бир 7 сортун алып келип калдык, дагы сорттору калды. Ежевиканын 4 сортун алып келдик. Калгандарын эми кийинки немесинде көрсөтөбүз. Анан айтабыз, кайсы эмне деген сорттор, Азыр биринчи кандай тартып көрөлү. Бул жерде биз азыр неме кылгандар 4-5 кишибиз. Ошо 4-5 киши анализ чыгарат, анан ошого карап көрөбүз. Бул жерде мына биринчи ежевикадан баштап көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сиздер үчүн ежевиканын 4 түрүн өзүнчө кылып бөлүп койдук сорттор менен. Азыр ушуларды бирден даамдап, андан тышкары салмагын көрөбүз, жумшактыгын көрөбүз. Анан жыйынтыгында алып кайсы сорт экенин билебиз. Давай, начнем. Биринчисин баштайлы, биринчисин тандап салмагын көрөлү. Бул жерде 4 киши турабыз, азыр 4 киши мындай өзүбүз даамдап не кылып көрөлү. Кана, көрдүк ана. Биринчи салмагын көрөлү. Так, 1 кетти. Биринчиси 7 грамм. Биринчи 7 грамм, жака жазайын. Жаза беребиз. Так. 1 7 грамм. Ошол Бирди даамдап көрөлү. Кана алыңыздарчы көрөлүчү. Дал эле даамдап көрөлү. Бул эми жумшактыгын көрөлү, мынакей. жумшактыгы. Өтө жумшак эмес, мындай катуу десе болот экен. Бир монтип бир басканда былжырап кетпейт деген. Жакшы, сапаты жакшы экен. Даам боюнча көрөлү эми, а? Даам бираз кычкылыраак келди. Ооба. Бир топ эле кычкыл экен, а? Так, экинчисини көрөлү. Кычкыл экен. Экинчисин тартып. Экинчисин тартып көрөлүкчү. Экинчиси 13 грамм болду. Ошону тарттасыңбы экинчисини? 13 грамм болду. 13 грамм. Эми бирден алып Биринен катуулугун көрөлү, анан даамын көрөлү анда. чоңдугуна байланыштуу бир аз жумшагыраак болуп атат. Чоңдугу бар, туура эле. Бир аз жумшагыраак экен, а? Бир аз эле жумшак, бирок чоң экен бул. Ооба. Кана көрөлү. Канаба. Таттуу экен. Бул жакшы экен, а? Эми сен көрсөң, жеп көрдүңбү? Жок. Кандай экен даамы? Таттуураак. Таттуураак. Буга караганда таттуураак, Кычкыл бул таттуу экен. Анын үчүн жумшак. Так, 3'tү көрөлү Бул анда. аябай эле таттуу экен. Бул өтө кычкыл болчу. Кана 4-өн неме кылганда билинет. Үчүнчүсү. Так, 3'tү, тарта бериңиз, мен бияка жазам. Үчүнчү 10 грамм. Так, 10 грамм, а? 3 10 грамм болду. Көрөлү эми. Катуулугу бул аябай эле катуу экен. Мына көрөлү. Бул эң мына азыр үчөөдөн катуусу ушул болуп атат, а? Катуу экен, Ооба. кадимки эле. Кадимкидей эле катуу. Бирок даамычы, даамы. Бул катуу болгондо эме болот да, транспорттор эме болот да. Ооба. Даамы монкун эмес, экинчи эмес.
Бул кандай десем, таттуу эле экен го, кандайдыр бир жыты бар экен да. Өзү кус бар экен да. Кус үчөөсү 3 башка кус болуп атат азырчы. Мен мынтип айта алсам болот экен. Бул кычкыл экен. Ооба. Бул таттуу, жумшак таттуу экен. Ооба. Бул ичине Катуураак. катуураак, анан жумшак өзгөчө даамы бар экен, таттуу экен. Бул жумшак таттуу болсо, бул жөн эле таттуу экен. Төртүнчүсүн да көрөлү. Тарталы, биринчи тартабыз. Ооба. 7 грамм. 7 грамм, а? Кана каттуулугу каттуу эле. Мына 3-үнчү Мына, караганда Үчүнчү, төртүнчү катуу экен. каттуу экен. Үчүнчү, төртүнчү катуу экен буларга караганда. 3-тө катуулугу барбы? Же андан жумшакпы? 3төн жумшагыраак. 3төн Кичине эле. экен, а? Бирок Кана, катуу анын булар. немесин көрөлүм, даамын көрөлүм. Бул да кычкыл. Бу бираз немер экен, бираз кычкылыраак экен. Бул аябай кычкыл экен. Биринчиси аябай кычкыл экен, төртүнчүсү кычкыл, бирок буга караганда Даамдуураак. Так, немен бирден немени бер энди. Кандай бересиң? Несин бер. Мынакей мен айтайын. Мына бир жумшак болуп атат, кычкыл болуп атат. Бир экинчи чоңураак болуп атат, эң чоң. Бирок аябай даамдуураак, бирок бир жумшагыраак. Буга салыштырма жумшагыраак. 10 грамм болуп атат, бирок бул эң катуу болуп атат. Даамы бираз өзгөчө болуп атат мынга бирок, башкачараак. 4 болсо, мынга караганда кичине даамдуураак, бирок бул да кычкылга кирип атат да. Бирок өтө кычкыл эмес экен. Бирок немеси да катуу эле экен болуп атат да. Да ким кандай неме берет? Мага кыскасы мен таттуу жакшы көргөн соң, жумшак да таттуу мына ушул экен да. Экинчиси эме болду. Мага экинчиси кайсысы жакты деп эгер суроо болсо, мына ушул жакты да. Эми бул ар кимдин өзүнүн ар кандай да вкустары. Балким бирөөгө башка жагышы мүмкүн. Экинчиси таттуу, анан жумшак. Биринчиси аябай кычкыл, жумшак. Бул катуу, бирок Кус башкача. вкус башкача. Тиги деле катуу, бирок кичине кычкылдыгы бар экен. Кичине эле кычкыл. Бираз кычкылдуураак бар. Кел Эмир, сен өзүң бир Кандай жыйынтыгын чыгарып дейсиз? койсоң. Туура эле ошол могу биринчиси өтө эле кычкыл экен. Адам көп жей албайт. Жесе бирди жеши мүмкүн, токтотот да. Экинчиси бул таттуу экен. Мындан каалаганча жесе болот. Жумшак анан чоң-чоң, көлөмү дагы чоң болуп атат. Үчүнчү болсо бир топ эле каттуу экен. Бирок даамы дагы жештүү эле, бирок өзүнүн кандайдыр бир даамы, өзгөчө бир даамы бар экен да. Мындагын адам көп жей алабы билбейм. Менин өзүмдүн немем боюнча. Анан могул кычкыл, бирок өтө кычкыл эмес. Жесе болот тургандай. Бирок көлөмү кичирээк экен да. Эми арасынан мага жакканы могу бек айткандай экинчи жагып атат да. Таттуу жумшак болуп атат. Жегенге дагы бир варенье кылганга дагы ушул. Эмир мырза. Умарга канак? Умар мырза. Биринчисине баштайлы. Мен деле азыр айтып кеткенге кошулам. Биринчи экинчини тандадым мен делечи. Даамдуу, чоң, анан кичине жумшагыраак мен. Анан эң кычкыл биринчи болду. Анан экинчи муну тандадым. Экинчиси экинчи орунда ушул экен да. Бул кичине катуураак болот экен. Анан эме, кичине даамы биринчиге караганда жакшыраак болот экен. Жыйынтыгында бул биринчи, экинчи жакты сизге, андан кийин экөө, кычкыл деле көп жакшы көрүп кеткенсиз. Жыйынтыгында кел, Кубанова, сиз бир кичинекей жыйынтык чыгарып койбойсуңарбы? Катуу болгондо транспортабельный деген билинет да. Ооба, мен өзүмдүн немем боюнча азыр бирди мынога коютам. Бирди. Бир дегениңиз эң жакшы деген. Биринчи сорт, биринчи орунда, биринчи орун. Могул экинчи орун, могул үчүнчү орун болуп атат, могул төртүнчү орунду койдум да. Могул эң чоң, анан баягы жегени жакшы, немерээк болду. Бирок бир эле минутчери бираз транспортабельный жагы бираз слабыраак болуп атат. Транспортабельный ушул жагы. Мынога экөөбү өзгөчө даамы бар экен экөөнүкүн. Бирок транспортабельный жагы экөөнүкү күчтүүрөөк. Көбүрөөк чыдайт. Значит, эккенде ушуларга карап туруп салыштырсак болот экен да. Анан бул мындай сиздерге бир суроо болуп атат. Ушуларды мындай немесини сортторун ачалыкпы же ачпай эле коелукпу? Сортторун ачыш керек да. Жок, сорттор көрүүчүлөр үчүн кымбат. Көрүүчүлөр үчүн кымбат болуп атат. Бирок менде дагы бир ой келип атат. Азыр ачсак, кээ биргилер тиккен адамдар капа болуп калбайбы?
Анан жок, мындай эл общий билсин десеңиздер ачып беребиз азыр. Аркасында жазылган. Жо биз эми бул как потребитель катары жеп койдук да. Ошо ойлубузду биз элге кызык да. Аны ачыңыздар анда. Көрөлүк. Келиңиз, биринчисин ачалы, Баары эле тиккен да буну силерде. Ооба. Биринчи кайсы ошону Мына эң жакканын ачалы. Жаккан ачкылан. Келе жаккан ачалы. Жакканы эме экен. Лохнес сорт экен. Жакканы Лохнес кетти. Экинчини ачкыла, экинчини. Экинчи келе. Жок, экинчи сорт, экинчи орундагы. Жаккан. Экинчиси Вашито деген. Вашита, 3 чалык, 3. Лохте экен. Лохте 4 чаланда. 4. Начес. Начес. Бул 4 өтең баада обычный ранный сорттор болот, ушуларчы. Ремонтатты сортторду кийинкисинде беребиз. Кандай болот аларды? Мейли, жакшы болот. Булар колючкасы жок, ремонтатты сорттор. Биздики алмашкалар жок, Жок, жок. көрсөтүп атат, Точно, точно. Анткени биз маалымат берип салабыз, анан жаңылып кетип жүрбөйлү. Ооба, ар бирин өзүнөн терип келип койдук байкачы. Келиңиз, Кубанова, өзүңүз бир айтып кетсеңиз. Начес сорту өзгөчөлүктөр. Анан кийин Лохнестин, анан Вашито. Бияктан неме алыңыздар? Келиңиз, таксыр сиз бир өзүңүз оюңузду айтып коюңуздар. Ой пикирине. Мындай кайсы жакшы деп атат, эми? Ошондойбу? Эми азыр жеп таразага коюп текшерип көргөнүбүздө бизге эң жакканы, баарыбызга эле жакканы ушу биринчи ушу Лохнес сорту болду да. 13 грамм болду да? 13 грамм болду. Анан эми транспортабельность дегенде азыр эми местный рынок жасатса болот да. кеткенге мүмкүнчүлүк болуп атат го дейм. Жанагыдай холодильниктер менен ташып калтырып алса болот окшойт. Анан экинчиси могу Вашито деген дагы болду, бирок мага Вашитого караганда могу Лохтей экинчи сортто болду. Монун кандайдыр бир өзүнүн бир даамы бар экен. Анан ушу Вашито Лохтей негизи экөө бирдей эле болуп атат мага эмес. Эң аягында ошол Начес деген сорт бул кычкылыраак болуп чыгып калды. Анан аябай жумшак болуп чыгып калды да бул. Жумшак болуп, кычкылыраак болуп чыгып калды. кармап көргөндө бул өтө эле жумшак экен багырчы. Хорошо, анда бул кетпери кичине балаларга жакыныраак тартып койсоң. Бул сортторду көрдүңүздөр. Биринчиси Начес болгон экен, баары кычкыл болгон. Кычкылдыгы менен аябай бул өзгөчөлүк турат экен. Лохнес бул даамы менен жумшак. Вашито катуулугу менен, бул дагы даамы менен жакшы, таттуулугу. Бул Лохтей болсо бир аз кычкылыраак экен, бирок бул дагы транспортабельный жакшы катуу эсептелинет экен. Өзүңүздөр үчүн көрүңүздөр, ушу сорттор менен туура кантип иш кылыш керек экенин акырындан биздин канал аркылуу үйрөнүп бериңиздер. Малина көтөлү эме? Малинанын 7 сортуну. Да, жанагыдагы эле Башка баштап. эле салбайлы. Ежевика боюнча сиздерге кичинекей маалымат бердик. Азыр малинага өтөлү. Бул жерде 7 сорт бар, 7 сорт турат. 7-нин бири Кыдыр дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге аябай бир маанилүү нерсени айтып кетейин. Бизге мисалы үчүн бул сорт акча берип же мындай буну мактагыла деп эч ким айткан жок. Биз чын жүрөктөн кандай тургандай, кандай даамы ошону сиздерге болгондой деле айтып беребиз. Ошондуктан келе биз азыр биринчиден салмагын текшерип баштайлы. Бул жерде Аяз мырза ушинтип кыйнап атат бизди. Бардыгыбызды мындай кайсы сортту мындай жакшы экенин реальный эл үчүн билсин деп жана эле биз айтып өтүп кеттик. Эл билсин, ошону тигип элге пайдалуу болсун деген ой максатты чыгаралы деп ошондой ой менен ушул ишти баштап көрүп атканыбыз. Бул биринчиси болуп атат. Бул эң неме кылат немеде маанилүүсү. Биз 2 күн мурда мондой кылып туруп Россияга жибердик. Мондой упаковка кылып туруп. Ооба, ушундай контейнер менен жибердик. Жибергенибизде ушул маркеттерге кире турган болду. Бул жерде 125 грамм. Бир неме контейнер 125 грамм. Ооба, ошо через вес тартып туруп, ошонун биринчи потокто жиберип көрдүк, буюрса жакшы. Ошого эми бул жерде карасаңыз, мына аябай жакшы. Бул жерде бул жер тешип коюп туруп, дышать этип турат экен. Асты жагыдан, үстү жагыдан. Анан мында компактный экен да, кичикей. Товарный вид жакшы. Супермаркеттерде бир нерсени алганда бундай эле мындай таштап алып кете берет экен да. Ошого ушундай кылып жибердик.
Анан эми бул жерде ушундай неме болуп атат. Кайсыл сорт жакшы, ошого көбүрөөк маани беришибиз керек деген неме ой менен ушул ар бир адамдын ой пикирин билели деп көрүп аткан жерибиз. Кана көрөлү анда. Ежевикада эле ушундай эле даамдап көрөлү. Ооба. Биринчи салмагын көрөлү. Келиңиз. Кана бирден окуңуз, бирде. Биринчиси Каалагандай көрөңүздөр. Так. Малина экинчи катары. Ооба. биринчиси 5 грамм. 5 грамм, 5 грамм. 5 грамм. Сразу эле жеп. Ооба, сразу эле жеп көрө берели. Анан сортторун. Ооба. Ала бериңиздер анда. Келиңиз ушуну көрүңүздөр. жумшактыгын көрсөңүз. Таксыр. Кичине Жумшактыгы катуу эле экен бул. Жакшы эле, сакталчудай көпкө. Сакталчудай эле. Биздин колдо түшөт го барысын эле. Кана. Көрчү? Мында Езип көр, езип, мындай. Кандай болот, Өтө өзүлүп кеткен жок. Турат жакшы эле сакталып. Мхм. Даамын айтыңыздар. Даамы бир аз кислый экен да. Кычкыл экен. Кычкыл даамы. Кычкыл э? Эми жана ежевикке караганда эми канча кычкыл эмес экен, бирок бар кычкылдыгы. Бир аз кычкыл. Кана экинчисини көрөлү анда. Ошондо бул Азыр эми кычкылыраак Биринчиси 5 болуп. грамм, кычкылыраак, анан катуулугу катуу эле экен. ооба, катуулугу эле, бир аз немерээк. Экинчисини көрүңүздөр. Экинчисин тартайлыкчы. Бул 4 грамм болду. 4 грамм, Бул бир аз жумшак экен. Кана көрөлү. Биринчиге караганда жумшагыраак экен. Жумшагыраак экен. Биринчиге караганда уже бир топ эле жумшак болуп атат, Эми бул жана бышкан Ооба, даамы неме. Бул биринчиге караганда жакшы экен вкус. Катуу экен да. Ооба. резко эле сразу Ооба. малинанын даамы кантипедей эле. Жумшак и татуураак экен. Кычкылдыгы жок экен. Үчтү көрөлү. Үчүнчүсүн тартып көрөлүкчү. Бул дагы 4 грамм болуп атат. Мынасын тартып көрөлүкчү. Чоңун алып көрбөлү. 5 грамм. 5 грамм. 5 грамм, 5 грамм. Катуулугу бул катуу экен. Бул деле катуу экен. Көр. Кадимкидей формасын бузбайт экен да. Жок. Биз катуу мыжыккан жок мындай. Ооба. Орточо күчкө. Бирок катуу- суусу чыкпай жатат, нормальный. Сок чыкпай эле. Ооба. бирдей эле, Бирдей эле. бир менен бирдей эле Ооба. катуулугу. Биринчидей эле катты. Жакшы немеси катуулугу. Катуу экен. Таттуу, кычкылдыгы жок. Катуу эле. Муну эмне сорт деп ойлойсуз? Оюңуз эле. Жок, таштабай тургула. Акырда көрөбүз. Хорошо, мейли. Анан биз орун коебуз. 1 2 3 4 ак 7 орун коебуз немеге. 4-үнчүнү. Ооба, 4 келдик. Келге веске келди. 5 грамм болду. 5 грамм, 4 5 грамм. Бул жумшак экен. Жумшак экен? Жумшак. Кана көрөлү анда. Жумшак. Мунусу катуу экен. Мунусу катуу экен. Бул балким башкасы. Жок, сиз башкасын Мен көрсөңүз. эзилип калган ал. Кичине эзилип калган алып турсаңар мындай. Бирок 3-4 тең бирдей бир. мунуларда эмес. Буларда катуу эмес. Ну бир аз жумшагыраак. Орточо жумшак экен. Орточо жумшак. О, эмелери ажырап катат да, калкалан. Бул таптап. Бирок даамы жакшы экен. Бир аз кислый. Бир башкача бир Жок. таам бар. Кислый десе жарашчыдай эмес. Мындай бир резкий вкус бар экен да. Моулардай эмес да, даамычы. Бир аз. Малина мындай даамы бар экен да. Бул мындай нежный болсо, Острый. бул острыйраак даам экен да, мындай резкий мындай даамы сезгендей болот экен. Эми биз профессиональный дегустаторлор эмеспиз, өзүбүздүн эле жалпак тийиш менен айтып атабыз. Ооба. Келиңиздер 4-чүгө деле. 5ке келдик. Тартып көрөлүкчү. Ооба. 5-чи. 6 грамм болду. 6 грамм болду. Бул катуу экен. Өтө эле катуу экен. Ушул эле балким кичине быш элек, балким мындай көрүнөт экен, быш элекдей эле көрүнөт да. Өзү ушундай Жок, катуу. Бул теге катуу. өтө эле катуу. Баары эле ушул катуу экен. Бул теге эле катуу. Бул катуу басса деле эзилбейт. Ооба. Бул слишком катуу экен. Даамычы даамынын. Даамы жумшак. Таттуу. Жумшак экен бул. Бирок монусу төртөөдөн эң күчтүүсү ушул болуп атат азыр. Мягкий вкуста. Ооба. Бирок мунун дания катуураак экен да. Даамы эң жакшы ушул экен. Ооба. Бирок дайректер ичинде сезилет экен. Ооба. Кичинекей майда. Ооба. Келди, дароо Так, алтын көрөлү. 6-чыны көрөлүк. 4 грамм.
4 gram. Mına 4 да? Qana көргүлөчү. Бул жумшактыгы мындай жумшак эле. Кичине 5ке караганда кичине жумшак экен, бирок өтө жумшак эмес экен. Бирок мыналар бирдей эле болуп атат да, немеси. Бирок дамы бунуку деле жакшы эле экен, бирок мынага жетпеди го. Бирок негизи урматтуу мырзалар, дегустация кылып атканда ар бир нерсени продуктту жегенден кийин бир нерсе менен вкусовой эмелер калып калат да. Кетириш керек э. Ошону кетириш керек да, негизи бар да ошондой. Биз кичине балким эми бул жаңылыш мүмкүнбүз да, бирок ошол нерсе эле болбой билинип атат. Айырмалары бар да. так, Так, жыйынтыгы эмне болду 6-чы? Бир аз эмерээк болду. Дамы ачуурактай эле эми, сладкий эмес да. бир аз кислость бар, бир аз кислость бар. Ооба. Кычкылдык бар. Ондай менен малина деп туруп дам чыкпайт экен да, ошондой. Ооба. Так, жетини көрөбүзбү? Акыркысына. Акыркысын тартып көрөйүн. Акыркысын негизи кебетеси да бир башкача экен да. Ежевикага окшоп турат экен. 3 грамм. 3 грамм, 3 грамм, 4 грамм чыкса керек булардан. Чоң деле болбойт экен, 5, 7-чиси. Келе жумшактыгын айталы, жумшактыгын. Жумшактыгы жумшак экен бул. Жумшак экен. Бирок эми такыр эле эзилип кетпейт экен, бирок жумшак экен. Келе дамы. Бирок мында суу чыгып атат да, мына карасаң. Суу чыгып атат кадимгидей. Сочный. Жок, мына суу чыгып атат да, кармагандачы. Бирок дам боюнча жакшы. Ам боюнча Малина. Ооба. Кадимгидей малина дамы экен бу. бул ушул Ол дамды болду. Так, эми кана баштаңызчы мында. Сиз кайсыга 1ди бериңиз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кылып коюңузчу немени? эми Орунду. Мына орунда могу биринчи турган өтө эле эме экен да. Кычкыл экен, кычкылдык көбүрөөк экен. Жок, кысасы мына 1, мына 1, мына 2, мына 3 десеңизки, бияка мен жазам, ачып салабыз. Мага жакканда могу 5-чи жакты да. 5 1 болду ошондо, биринчи орунда. Ооба, граммы да чоң болду. Анан катуулугу дагы, анан татуулугу дагы. Салмагы дагы, дамы дагы, анан катуулугу дагы. Экинчиге. Экинчиге Карадан жеп көрөлүңүз. экинчиге азыр могу 3-чү турган. 3-чү. 3-тө 3-чү. 2 койну. Бул да катуу, анан граммы да чоңураак болду, анан татуу болду да. Калганы бирдей эле. Кичине айырмачылыктары бар эми. бирок бирдей, жалпы бирдей. Жалпы бирдей эле. Эң алдыңкы эмелер ушул 5 менен 3 болду да. Так, Умар кандай неме кылган сен? Мага дамы боюнча 2 жакта. Дамы эле, только дамы эле, татуулугу боюнча. Анан бирок качество, анан чоңдугу, вид 5-чи. 5, э? Анан 3-чү мону айтсак болсо. Ошол 3 экен, э? 3. Калгандары ошол бирдей эле. Так, Аяз сендечи? Мен эми бул азыр баарын жеп атып, уже кыйын болуп калды айтышчы. Бирок мына кебетелерин айтканда, почему-то мынау 6-чысы товарный вид өтө эле жакшы экен. 4-чүнүн товарный види жакшы экен. Бул дагы мына 5-чи товарный вид жакшы экен. Эсимде калган дамы мынакей могул. 5, Калгандары эми баары мен үчүн бирдей эле. Өзгөчө бир дагы бир кичине кычкылдыгы бар экен. Мындан ары айтып аттык да, туурабы, жеп айтып аттык. Ооба. Азыр унутуп калдым мен. Өзүңүз эми бир жыйынтык чыгарып коюңуз. Эң немеси качество боюнча мына граммы да чоң, анан катуу, плоттуу сайбай жакшы экен. И дамы дагы ушул 1 болуп чыкты да, мына 5-чи. 5 сиз үчүн 5 ке да. 5 1 болуп чыкты. Анан экинчи орун менен так, азыр. Ооба, эстеш керек болуп калды бизге. Жана айтып аттык эми. Ооба. Но 3. Экинчи орун менен 3. Биринчи бул сиз үчүн, экинчи бул, 3 2. Анан
Бул 3 да жакшы экен. 3 да жакшы экен. Анан мынау дагы мага туура келди. 4. Жок, 4 мен аз мына көрөйчү. 6 жакшы экен. 3-кө. 3-кө. 3-кө 6-ны баарын жеп салалы азыр. Yok, mага 3 жакты. 6 кичине кычкылар экен. Эми кычкылды жакшы көргөн кишилер бар да. Ооба. Бак, негизден ачпайлыкпы азыр мынаны? Келди. Бир планга чыгалы. Биринчи орундагын ачыңызчы. Бирге барыбыз ушул жакты да, барыбыз калечи. Бир деп ушу неме кылдык. Бул кайсы экен? Маравилла дейт. Маравилла. Маравилла. Бир көрүүчүбүз айтып атты эле, туура айткыла Маравилла деп. Маравилла дей бересиз. Ошону бир Маравилла экен, а? Маравилла. 5-чи ушул биринчи эме болду. Барыбызга жакканы. Экинчиси бул 3 болду беле. Ошо мага 3 жак отур. 3 ачыңызчы. Эме экен да, таттуу болуп атат. Палана. Палана экен, Биринчи орунда барыбызга жаккан Маравилла болду, андан кийин Палана экинчи орунда жагып атат барыбызга. Келе могу аны ачпайлы. Калганы Алтыны бир ачалы. Биринчи топ-3 деген ичинен. Химбатоп экен. Химбатоп бул швейцарский сорт. Ооба. Химбатоп мынакей топ-3 бизге жаккан. Калгандары бүт бардыгы эле бирдей экен, а? Ооба. Бирок мынау сорт эң эзилген сорт ушул болду. Кана көрөлү ушуну. Эң эзилген сорт. Местный Геракл дейт. Местный Геракл дейт. Местный Геракл. Келе биринчиден эле баштай берели. Бул кычкылдыгы менен өзгөчөлөнүп кеткен. Бул Жуанжей экен, а? Жуанжей. Бул Шапка Шапка Манамаха. Андан кийин шапкадан эзилип баратат, а? Ооба. Бирок даамы таттуу экен. Даамы сонун экен Шапка Манамахалыкка. Бирок даамы жакшы экен. Кичине эзилип, товарный битин кичине бузуп баштайт экен, Эми Шапка Манамаханы өстүрүп аткан кишилер таарынбаңыздар. Оюбуз айтып атабыз эми. Ооба. Туура түшүнүңүздөр дегенибиз да. Эми бул акыркы калды. Акыркысы Пшехиба. Пшехиба негизи өзү Бул узун эмес беле бул. жок, Пшехиба бул акыркылары кылып, баягы неме болуп калды да. Эң биринчилери бул спичкеде болот эле. Узун болчу да. Ооба, узун болуп, мынау эң акыркы баягы эле арамызалар эми бышып аткан убакытта, а так чоң спичкеде болот. Акыркылары ушинтип эле окшош болуп калат экен да. А так Пшехибаны мындай сразу тааныса болот, туурабы? Ал эң чоң, эң баягы немеси көп болот эле. Вес боюнча дагы. Пшехиба летний сорт да бул. Ооба. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай бир кызык сиңерге кылып көрсөттүк. Эми кайра эле айтып кетели, жанагы балким бир кайсы бир жакпай калган өзүбүзгө малиналарды айттык, таарынбаңыздар, өстүрүп атсаңыздар. А бирок мынакей ушундай бир контейнерге да салынып атыптыр. Контейнерге салынганда мындай аябай сонун көрүнөт экен, аппетитный болуп, товарный вид да жакшы. Ушинтип магазиндерден көрсөңүздөр болот экен. Монтип аба кирип турат экен. Безилип калбаш үчүн. Мынакей караңыздар кандай сонун көрүнөт. Ачып эле сатып алып эле жеген келчү дейт экен да ушундай. Бул жерде дагы мен бир кыстарып айтып кетиш керек болуп атат. Биз азыр качествону билишибиз керек болуп атат. Бүгүн эле информация келди. Моундай немеде бир жерге жеткиргенде, дагы бир жерге жеткиргенибизде, уже эзилип баратты да. Ошого самый күчтүүсүнү неме кылгыла, баягы транспортабельность жагы, даамы жагын карап туруп, ошону өстүрүп, ошону көбөйтсөңөр, ошону уже кийин маркеттер менен иштесеңер болот деген нерсени бизге айтты. Сунуштар келди. Ошон Сиздер үчүн азыр кандай ошого эмне кылып атасыздар азыр? ошон үчүн биз азыр эми ойлонобуз эми. Ойлонуп, баягы эле сапаты жакшы, транспортабельность жагы, ошонун эң күчтүүсүнү тигишибиз керек болуп атат. Ошону мындай элдерге мындай түздөн түз жеткирели деген максат менен ошону неме кылдык. Ошонун ичинен мисалы үчүн ушул канча биякта бир нечеси эле турабы, дагы көп эле сорт бар да турабы? Ооба. Biz 7 ile sortunu aldık. Uşul sortun içinden bir 2-3 şunday bir transportabil yol çıkıp kaç mümkün. Bravo. Мына азыр мисалы үчүн мына биздин мессиналар азыр эле эзилип баратат. Бияка түшкөндөн кийин кайра эле эзилет да буларчы. Буларды биз жеткире албайбыз. Анан азыр мен ушу жеткирген дагы бир эки сортторун айтсам, алардан бирден уже окшошпой калат, аны айтпай эле коеюн. Кыскасы, мына ушу бирге токтодук да бизчи азыр. Маравилла эң жакшы болуп чыкты да эми. Ооба. Транспортабельный да болот. Ооба.
мындай плотность жагы мындай карасаң аябай мындай эжилбейт деле болуп атат да, аябай катуу болуп атат да. Анын даамы да жакшы экен. ооба. Эми баарыбыз көрбөй туруп эле муну жакшы дедик да. Ооба. Эми Агролайф YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз мөмөлөргө өзгөчө малинага көп видео чыгарып келгенбиз. Сиздерге аябай пайдалуу болуп атат деп терең ишенебиз. Мынакей бүгүн ушундай бир кызык кылып, бир кичинекей эксперимент катары кылып ушундай видео сиздерге жаздык. 7 сортун көрдүк. Эми бул опыт, бул баягы китептерде жазылып келген нерселер башка болот, өстүргөндө практикада башка болот. Ошентип отуруп мынакей тажрыйба кубанабыз, аябай сонун тажрыйба чогултуп келатат. Бул тажрыйба чогултуп келатып, мына ушинтип келатып, биздин дыйкандардын убактысында экономдошу мүмкүн, акчасында экономдошу мүмкүн, нерв иши кылып, бул нерсе аябай жакшы нерсе. Адал иш, жакшы иш кылып келатат кубанага. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Кайра сизге рахмат айта берели. Чыныгы жакшы иш кылып атасыздар. Өзүңүздүн бир жыйынтыгыңызды чыгарып койсоңуз ушул иштериңиз боюнча. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эми мындай тиккендер, неме кылгандар, туура эмес неме берди деп капа болбоңуздар. Биз дагы ушул сортторду бүт баардыгын тиккенбиз. Биз дагы бир 2 сортубуз бар, аларды алып келгенге биз жетишпей калдык. Эми ошону может быть туура эмес айтып аткан болсок, же будан дагы жакшы сортуңуздар болсо бизге айтыңыздар, ошону тигели, ошол сортторду, жакшы сортторду көбөйтөлүк. Биз Кыргызстаныбызды общий бүт баарыбыз ынтымактуулукта, биримдүүлүктүктө бир Кыргызстаныбызды таанытып, башка мамлекеттерге ушуну менен мындай жакшы аракет берип, бириксек, буюрса биз алдыга чыгат деген ойдо ушул ишти жасадык. Жасап атасыңар. Ошого келип атасыңар, мына эми көзгө көрүнүп атат. Контейнерди тарттык, экспорттолуп атат, мындай эксперименттер жүрүп атат. Кичине болсо дагы бир жакшы ийгиликтерге жетип атасыңар, результаттарды көрүп атабыз. Эми биздин көрүүчүлөр менен коштошуп коебуз. Эмки чыгарыштардан силерге дагы мындан да кызык видеолорду көрсөтүп турабыз. Кимде дагы кандай жакшы сорттор болсо, эми жылдан жылга азыр сорттор көбөйүп атат. Ошол сорттордон кимде кандай жакшы сорттор болсо, бизге дагы мындай комментарий берип туруп айтыңыздар. Ошол сортторду дагы барып көрөлүк. Может быть дагы жакшы сорттор болсо, ошол сорттордон көбөйтөлү. Ошого баардыгыбыз биригелик, биримдүүлүк менен, ынтымактуулук менен ийгиликке жетишебиз деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин сак саламат Тынч болуңуздар.